Саламатсыздарбы? Эфирде Элдик медиа порталынын эсимде программасы. Биз адаттагыдай эле бул программада келген каармандын сүрөттөрү аркылуу анын жашоосун баяндап бермекчибиз. Биздин бүгүнкү коногубуз маданияттын мыкты кызматкери, эстрада ырчысы, ошондой эле президенттин ардак грамотасынын ээси, өзүнүн ырчы гана эмес, актер жаатында дагы ийгиликтерди жарата алган актер десек дагы болот. Кош келипсиз, Сезбек Искеналиев биздин студиябызда. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Ардактуу, урматтуу ушул кеңседе эмгектенип аткан жамаат жана ошондой эле карындашым, ошондой эле ошо бизди көрүп аткан биздин кыргыз элибиз, көрөрмандарыбыз, ошолорго баарына ысык салам айтам. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы. Мынакей өзүңүз көрүп тургандай баардык сүрөттөрүңүздү бул жакка илдик, болгон сүрөттөрүңүздү. Анан ошо сүрөттөр аркылуу сиздин жашооңузду барактасак дегендек. Ушул күнгө чейинки. Макул. Эми бул сүрөт негизи мен ушундай кабыл алам да, жана машина времени деп коет го. Ушул менен гана эсте калат экен да, сүрөт менен ошол күнгө бара алат экенсиң, көрүп отурупчу, ошол күндү эстейт экенсиң, ошол күндөгү кубанычтуу же кайгылуу же ошол учурду же ишкысы ошол күнгө, ошол сүрөткө түшкөн күндүн эмне байланыштуу болсо, ошонун баары бир көз алдыңан кадимкидей жада калса, ошол күнгө чейинки баягы жакшы көздөрмөмдөр мындай бир ой менен, бир кыял менен, бир эстөө менен кадимкидей ошол күнгө барып келесиң да. Ооба. Анан бүгүн дагы ошо сиздердин программаңар аябай жакты. Себеби муну айтсам баягы эсимде десек болот экен, ошол эле учурда силерге эсимде деп ошондой эле учурда сүрөттөр сүйлөйт десек деле болот экен. Себеби сүрөттөргө мындай артка барып сара эсеп салып келет. Ооба. Ушу адам баласынын негизи эле жашоосу балалык кезинен башталат. Сиздин колуңузда кармап турган сүрөтүңүз сиздин бала кезиңизде түшкөн алгачкы сүрөт окшойт, Бирден бир эми ошол бизди кичик кезде эмнегедир көп сүрөткө түшүрбөптүр. Же балким эми мүмкүнчүлүк болгон эмеспи, же эски кишилер. Ал кезде азыркыдай фотоаппарат. Баягы азыр болсо баары тез эле го. Мисалы үчүн жада калса төрөлүп атканда тартып атышпайбы ичинен. Жаңыдан колуна алып келип атканда ошо керек болсо. Баягы тамашалоодо видеолор бар го, төрөп атып дагы селфи кылганчы. Эми ал учурда андай заман болгон эмес, бирок ошентсе дагы рахмат ушинтип бизди сүрөткө түшүрүп кичине болсо дагы. Негизи көп эле болчу мындай сүрөттөр, анан ошолордун арасынан ыңгайлуураак ушул экен. Мына бул ретро сүрөт. Мисалы үчүн бул жакта сиз канча айлык окшойсуздар? Бир жашка мен, бир жашка чыгып турсуз. 8-9 ай го, бир жашка чукулдап калган окшойм. Бир жаш болсо тапчика киймекмин деп турам эле. Койдоруп басып калган. Ошо мындай эле шым кийсе, пеленка кийип коюптур, пеленка шым. Бул менин атам, апам экөө тең ээсине бергенбиз баягы. О дүйнөгө кетишкен. Мен балдарым айткандай чоң атаң менен чоң апам каякта дейт, анан алар асманда десем, асманга учуп кетишип беле деп күлө беришти. Ансагандай. Анан бул жерде мен бир тууган эжекем, Гүлира эжекем, бул жерде Доскүл эжекем. Бул жерде мен өзүм 11 бир тууганмын. 11 бир туугандын 10-чусумун да. Менден кийин гана бир карындашым бар. Ошо калганы бар, менден улуу. Ошондо мен бул жерде болсом, ошондо бул эжекелерим, бул болсо мен папамдын, атамдын агасынын баласы Белек байке. Бул болсо мен жездем болот да. Ошо бул дагы бир тууган жездем десем жаңылышпайм, Таштан жездем. Бул кайсы жылдары тартылган? Эми бул город Фрунзе деп турат, ошондо 81-жыл болуп каткан. Мен өзүм 80-жылда төрөлгөм, 80-жылда төрөлгөм. Ошо 81-жыл ошо жай ай окшойт да, мен айым чыгарбайсызбы, ошо баары жашылданып турат. Ошо 1980-жылы кайсы жерде төрөлдүңүз эле? Ошол тууралуу мен болсо өзүм Нарын областынын Кочкор районунун Кызылдөбү айылында төрөлгөм. Анан ошол жерде эле чоңоюп, ошол жерде баягы боз топуракта ойноп жүрүп эле, анан ошол жерден ушул шаарга келдик да. Сүрөттү көргөндө мындай элес булас билем да. Мисалы үчүн ошо барып, тапырап барып ошол студияга, баягы фото студияга кирип, баарыбыз келгиле архивге түшөткөнүбүз. Сен бижеңге отур, сен бижеңге отур. Ай, оозуңду жап дегенче мен карабайсың, оозумду ачканбайдан түшүп калдым. Анан мындай байкасаң, кичике кезде азыркы балдарга
мисалы үчүн монтип могу чейин байпак кийгизип койсо кийбейт эркек бала. Бизге болсо мына баарыбыз ошентип узун кийгизип койчу. Азыр мунун баары тең, бул эже жездилердин баары тең, байкелерим, ушул жерде бөлөлөрүм, жеңелерим турат. Бул могул жерде үйлөнүү тоюнда жүрөт экенсиздер. Бул эжем, мына бул Гүлер эжемдин свадьбасында экен. Бул эжеңиз бул, Бул жок, экинчи эжем. Мындан улуу Мира деген эжекем бар. Андан кийин бул эжем, анан дагы эки эжем бар. Элмира деген эжем бар, Бурул деген эжем бар. Андан байкелерим кетет да. Ошонун свадьбасында, бул сүрөттү, могул свадьбада мен көз алдымда элес пласт бар, билем, могул сүрөттө бар. Мен бул жерден дада калса уже ырдап калгам да, баягы жаңыдан. Ошол кезден баштап ырдадым. Ооба, жаңыдан ырдап, ошол учурларда тилим таттуу болуп, аябай бул жездем аябай мен ырдаганды аябай жакшы көрчү. Бул таластык жездем. Бул жерде болсо ошо бир 5-6-ларда болушум керек. Анан апаңыз болуп калды. Бул апам, бул бала кармап отурган апам. Анан бул жакта уже сиз шаарга келген кезиңиз окшойт да бул жактагы. Бул жерде шаарга келип биринчи курстагы кезим студент кездеги. Кайсыл жакка тапшырдыңыз бул ишке келгенден кийин? Күрүнкеев атындагы музыкалык окуу жайга тапшырдым. Аякка келип Кылгыякты. Баягы кыргыз музыкалык аспаптары факультетинде бүттүм да. Ал жерде ошо биздин Кылгыякка аракет кылдым да, Кылгыяк менен. Бирок азыр Кылгыяк чертпейсиз, Жок, Кылгыякка ошол мына көңүлүмө чаппай ошол учурдачы. Эмнегедир мен кыяк десе эле мында аккордеон үйрөнүп эткем деп келип алып түшүнбестен анан келип анан барсам Кылгыяк берди. Анан 6 ай окубай жүрдүм, чын айтайын. 6 ай сабакка кирбей качып жүрдүм. Анан Раматылык Исмаилов деген агайыбыз бар болчу. Ошол агай келип, бул деген сен билген жоксуң деп анан Кылгыяктын таржымалын айтып бергенден анан менде кызыгуу пайда болуп 2 жыл аябай жакшы окудум Кылгыякты. 2 жылда 2 курс, ошондо экинчи курста гос экзаменде катуу жакшы сонун ойноп берип эле. Анан ушинтип мактанып айылга барсам менден улуу 2 байкам, сен деген ырчы болуп алган турбайсыңбы, сен деген кыякчы. Кылгыякчы болуп биз сага кой кайтарып бияка келип бүтүп кел, анан мен сага Кылгыяк сатып беребиз. Анан ошо коюңду Кылгыяк кайтарып жүр деп салса эле мен ошол жерден башыман бир чака сууну ысык күйбөгөндөй же мустак күйбөгөндөй мен так секирип туруп анан ошо Кылгыякты мындай чын жүрөк менен ойнобой койдум да. Бул мен группалаштарым, булар. Группалаштарыңызбы? Булар менин группалаштар, булар да мага караса шым шалбырайт. Мындай ошол. Кайсы жылдар тартылган? Бул болсо 96-жылдар. 96-жыл. Мына бул болсо 97-жыл экен. Бул 96 ошол жылы немеде экен да. Мен жаңы тапшырып келгендеги. Бул группалаштарыңыз менен азыр катышып турасызбы? Жок, группалаштар менен көп катышпайм. Азыр аттарын атай аласызбы? Бул жаңы, бул Жылдыз деген группалашым болчу. Бул группалашым качып болуп калды. Бул көрө элекмин бул группалашымды. Бул мен подласка карайсың. Ал кезде ушундай кенешим бар. Ал кенешим анан еще тартып алган растяжканы карайсың. Бирок учурунда сонун көрүнчү. Ошол. Андан кийинки бул үйлөнгөн кезиңизби? Жок, үйлөнө элек. Бул биринчи концертим болчу. Алгачкы концертте койдуңуз эле бул? Чыгара ошо 2003-жылкы концертте 2004-жылы выступление болду. 2005-жылкы бир алган эсимде деген концертим өткөн. Биздин программанын аталышындай болгон. Ошо эсимде деген концерттеги кадрлар ошо концертке даярданып, ушул костюмду жаңы тиктирип келип, анан көрүп үйдөн түшүп аткандагы неме болчу да. Ошондо алгачкы концертиңиз эсимдегидин ырыңыздын аталышында болгон, э? 2005-жылы биринчи концертим ошо Кыргыз драма театрында болгон. Ошол ырды бизге да эске салып коесузбу? Биз деле бул ырды угуп эле бир кайрылып. Ошонун айбары эсимде, ошонун инары эсимде, ой чулгап мен турган кезимде, ошолор түшөт сезимге деп. Сон ошолор менен чыккан экенсиз биринчи концерт. Биринчи концертим ушу менен коюлган да. Биринчи ушул аябай элге кеңири таанылып, ушулар менен кеңири таанылган. Жанагы селкиге деген ырыңыз? Ал ошол ал ырлардын баары ошол концерттин программасына жазылган да жаңыры болуп. Анан акырындык менен аларга клип тартып, анан
акырындык менен көтөрүлдү да. Элдин баары селки деген ыр менен ойлойт да, биринчи ыры депчи, популярдуу болгон да. А бул ыр баягы акырындык менен популярдуу болду да, эсимде деген ыр. Анда бул жакта сүрөттөрүн алып карайбызыр. Бул жерден мына селки деген мисалы үчүн мына селки деген ырды ырдап аткандагы мына сүрөт экен. Ошол чапан менен чыккансыз. Ушул чапан, азыр ушул чапан бар үйдө. Буюрса бир концертимде сөзсүз түрдө муну кийип чыгып атайын ырдайм да. Ошол ырдын бирден бир оригиналдуулугу, ошол клиптин ошол ырдын бирден бир оригиналдуулугу ушул мен өзүмдүн дагы деги эле баягы чыгармачылыгындагы оригиналдуулук ушул тери менен байланыштуу да. Могу кийим менен өтө байланыштуу. Көпчүлүк көрөрмандар дагы ошо Сезбек Искеналиев деген ушул формаңыз эске келет туруп, анан чачыңыз да өзгөчө болчу да прическа ал кезде. Ал учурда ошол учурда узун чач аябай мода болчу. Чын-чындап келгенде ошо байкасаңыздар керек, сарасып салсаңар ошол жерде. Бул формаңызды каяктан алгансыз? Эмне териси бул? Бул деген бар ойлошот баягы карышкырдын териси депчи. Негизи бул деген суурдун териси да. Суурдун чөндөй деп коет го, кичике баласы. Ошондойдон мунун теринин бул кийимдин өзүнүн тарыхы эле бир программа да. Муну ушул концертте бул жерде кышында болгон да концертчи. Анан муну кийип чыгардын алдында кышында муну ашатайлы деп баягы. Анан аябай сасык экен да булчу. Анан ашаталы деп баягы бүт бар немеси да жыты кетпей калат атпайбы? Ноябрь айында болчу да, октябрь, ноябрь. Анан эшик суук кургатайлы десе, какышталы десе. Анан муну деген сөзсүз ушуну кийиш керек да. Кийиш керек да, бул ошо ырдын немеси, бул мен баягы артист көйлөгүм ушу да, чын-чындап келгенде. Анан муну деген кийип анан 4 ырдадым го бир концертте ушу менен да. Эми жытын айтпай, ал жерге меле сасып, бирок ырдап бүттүм. Анан ошол жылы жайында мен мурда да бир интервьюда айттым элем. Анан жай ошол жыл жай болот да. Жайында эшикке жайып какшытайын деп эшикке кошунан сүрөкөт. Барып туруп жыл келин баягы кабарат. Мондай жерлер бар мына самсалаганчы. Ушунун баарын жуу салып барып туруп келип жаматып кайра. Аны бул болсо тегим бир бөбөгүм айтып коет, эмне бул сосиска, эмне самсалап калган. Кошунаңыз итин сотко берген жоқсыз? Жок, анан келип ошондон бир азыр андан кийин ит бит сүрөгөн жок. Күбөсү жеген жок. Ал итти ошо жытындай карап келсе керек. Билбейм эмнеге ошо сүрөгөн. Азыр жыттанбайбы? Жок, азыр баягы зыңкыйып турат. Анан киного тартылсам деген баягы кыялданып калсың го, жөн эле. Ушундай болсо деп ошолордун кыялын мишке ашып ушу Эрин Сабжапаров аябай ыраазычылык айтам да, ушундай кино тартылганыма, ушул Эрин Сагайдай болгон режиссердун баягы колуна түшүп алгачкы кадамым элечи. Ошондой болгон профессионал режиссердун, көрөгөч режиссердун колуна түшүп калганым менин эң чоң ийгилигим деп айта алам. Себеби эгерде башка бир профессионал эмес режиссердун колуна түшсөм, мен мындай актерлук кесипке ээ болмок эмесмин. Ошол эле тасмада дагы бир аз жат көрүнүштөр дагы бар десек болот. Ошол ролду аткарууда сизге кыйынчылык туудурган жокпу? Дароо эле макул болдуңузбу негизи ошол кадрды аткарууда? Ооба. Жанагынтип сарайга кирип баратканда Асема көрүп калып качат. Ал негизи сценарий боюнча таптакыр жаман нерсе болчу. Андан дагы болчу да. Анан ал бул болсо кичине ымсалдап баягы кой биздин менталитетке ал нерсе туура келбейт, мындай кылалы дегендеги нерсе болчу да. Бирок мен макул эле болгом, себеби кандай десем эми бул жерде андай нерсеге аны мен отказ кыла турган болсом, мен андай жага тартылайын деп секире турган болсом, анда мен кинодон чыйылып калышым мүмкүн болчу биринчиден. Экинчиден мен эми сценарийди окуп кийинки оңдоп түзөлүп келгенден кийинки нерсе бул менин оюмча жат деле көрүнүш эмес. Бул закон ченемдүүлүк эле, чын-чындап келгенде. Мен бирок ийгиликке жетиш үчүн кээде бир-эки кадам бир нерсени атташ керек да. Мисалы үчүн ийгиликке жетиш үчүн. Мен ошондой позиция. Бирок мен сценарийди окуп, кинонун сценарийин, образын окуп чыкканда эле мен дароо макул болгом. Жада калса бул ал жен неме эмес. Мен деген машина айдаган деп билчү эмесмин. Атты мындай кыйрат деле минчү эмесмин. Менчимин айылдан, бирок ал жерде профессионалдуулук деңгээлде миниш керек болчу атты дагы.
аттын үстүндө керек болсо урушуп койсуздар. Ошонун баарын бүт иреттелип, алдын ала даярдалган. Баары тең 1-2 ай мурун ат менен баягы бири-бирибизди көндүрүп, жуурулуштуруп, кыскасы ошонун баарын акырындык менен, кылдаттык менен даярдалган. Анан баарын ошонун баарын окугандан кийин кантип мындай аны дейсиң да, мындай фильмге. Анан азыркы күндө болсо мындай аябай сыймыктанам. Бир гана нерсеси жана сиз айткан жат көрүнүшкө келгенде балдарым да көрөт да бул. Ооба. Моженин көрбөй эле калат. Балдарыңыз айтып калабы, Моженин көрбөй эле, ал көрүп коюшкан. Алар ажендан бирок көрбөй эле болот да. Балдарым деп калдыңыз, ошо үй бүлөңүзгө өтсөк, анда мына бул сүрөт жубайым. Канча жашыңызда? Мен ошол кино тасмага тартылып келгенден кийин эле үйлөндүм. 2006 жылы Жаркын экөөбүз баш коштук. Ортобузда 3 бала бар, 2 кыз, 1 уулум бар. Кызым деле 5 класс болуп калды азыр, ал улуттун кызым. Андан кийин уулум 1 класс, кызым болсо дагы бул келерки жылы баягы алгачкы 0 класска барган да. Бул сүрөт болсо белгилүү болуп сүрөткө түшкөндү үйрөнүп калгандагы өзүбүз бир булушуудачы. Бул болсо 2009 жылкы сүрөт. 2009 жылы мен 3-чү сольный концертимди бергем спорт ордосунда. Ошол жерге фотосессия кылып түшкөндөгү сүрөттөр да. Бул учурда бир топ эле атым жакшы эле таанылып калган элге, кеңири эле. Ошол. Андан кийин дагы келсек, бул кезде жок, бул сүрөт эмес. Бул жерде мен кафеде 2000 жылдан 2006 жылга чейин мен кафеде музыкант болуп иштедим. Кабак деп коем, баягы азыркы нөмір айтканда. Кафеде ошондо ушундай кийинип алып, элдердин баягы бул ыркчы болуп таанылганга чейинки. Жок, ага чейинки, Боз салкынга чейинкилер бар, ошо кафеде иштешимин. Көп кафеде иштедим, ошолордун биринен ушу сүрөттү негедир таап алдым да. Ошол жерде мына Темир Назаров жүрөт, биздин ошол учурдагы бир чогуу чыккан немелерибиз да, ырчылар да. Мына Урмат Усенов, Нейля, мына бул жерде болсо кимдин Асель Турдалиева экөөбүз жапжаш, мына бул жерде Назгүл Жамгырчиева, бул жерде Лилия Абдубаитова, ушул биздин баягы замандаштар да, үзөңгүлөштөр деп коет ошо. Негизи баягы чыгармачылыкта тапкан досторуңузду ата кетиңизби? Чыгармачылыкта дос болобу? Чыгармачылыкта кесиптештиңиз? Сөзсүз. Мен чыгармачылыктагы эң жакын досторум ушу Замир Арыкбаев. Замир Арыкбаевдин баарыбыз эле билебиз. Анын экөөсүн дагы чыгармачыл чөйрөдө дагы бир чыйыр жолубузда, чыгармачылык чыйыр жолдо дагы биздин өзүбүздүн бир жакшы достугубузду даңазалаган көп дуэттерибиз бар. Ошол учурда Урмат Усенов, мисалы үчүн, ушулар менен бир баягы чыгармачылыктагы жакын досторбуз да. Анан Сема деп, мисалы үчүн, баягы чыкты эле го Самарбек, Сема группа. Ошол эң кызыгы бул чыгармачылык жапта жана дос болобу деп сурап атпайсызбы? Эгерде ошол учурда ошо үй бүлөдөгү баягы жубайларың дагы өзү менен бири-бири менен баягы жылдызды келишип, сүйлөшүп калса, ал достук, чыгармачылыктагы достук бекемдейт экен да. Үй бүлөлүк катыш болуп. Анан биз дагы ошону сыймыктануу менен айта алам. Мен ошо чыгармачылыктагы бирден бир ошо ырчы тарабынан чыгармачылыкта досторум көп дегичи, баарын алып келгенде, бирок ошо ырчылыкта тапкан досторум деп айта алам. Чоң рахмат Сизбек агай, студиябызга келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Бул сиздин ушу сүрөттөрүңүз аркылуу жашооңузга барып жашооңузду ачып бере алдык деп ишенебиз. Ушуну менен биздин бүгүнкү эсимде программасы соңуна келип жетти. Кайрадан кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.